Саламатсыздарбы, назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтүүсү студияда кызматта мен Жанара Эсенова. Бүгүнкү биз талкуулай турган тема же бүгүнкү биздин сиздерге арнай турган маалымдоочу көрсөтүүбүздүн темасы Ысык Ата районундагы эпидемиологиялык абалдын учуру же болбосо абалы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал эми ал үчүн атайын студиябызга сыйлуу меймандарыбыз келген. Тааныштыра кетсем, Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын акиминин орун басары Айша Орозбекова жана ошондой эле райондук жалпы дарыгердик практика борборунун жетекчиси Роза Мукаева келип турган учурлары. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Дал ошол бүгүнкү күндө ошол чаңкаган ысыкка карабай студиябызга келип бергениңиздерге алгач ыраазычылык билдире кетели. Анан эң алгач эле учурда Ысык Ата району боюнча жалпы эпидемиологиялык абал кандай? Балким Роза Мукаевна сиз деле жооп берип берсеңиз болот. Бүгүнкү күндө биздин районубузда эпидемиологиялык абалды туруктуу деп айтсам жаңылышпайм. Анткени себеби бир күндө мисалы үчүн 10 оорудан аныкталса, кээ бир күндөрдө бир 5-тен 6-дан бейтаптардан аныктап калып жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин ушул Ысык Ата районунда кызыл зона деп коебуз. Ушу кызыл зонада 105 орундуу жугуштуу оорулар бөлүмү бар. Бул 105 жугуштуу оорулар бөлүмүндө азыркы бүгүнкү күндө 84 бейтапты дарылап жатабыз. Анын ичинен 39-у ковид менен, калган 45-и өпкөнү сезгениш менен дарыланып жатышат. Ал эми үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө бүгүнкү күндө 265 бейтаптарды көзөмөлгө алып, үйдөн дарылап, үйдөн аларга жандагы жүргөн тыгыз алар менен тыгыз байланышта болгон контактылар деп коебуз. Ошол тыгыз байланышта болгон үйүндөгү адамдар менен дагы адамдарды дагы текшерип, карап, көз салып турабыз. Азыркы күндө ошо 200дөн ашык бейтаптар үйүндө. Амбулатордук түрдө, амбулатордук түрдө наблюдение кылып жатабыз да. Түшүнүктүү. Тилекке каршы күндөн күнгө дал ушул илетти жуктургандардын саны өсүп жатпайбы? Ага карата каргашалуу окуялар да катталууда. Анан негизи эле жалпы Кыргызстан боюнча, дүйнө жүзү боюнча дал ушул ооруну алдын алуу профилактикаларын жүргүзүп, көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Анын арасында дал ушул Ысык Атада ушул алдын алуу боюнча кандай иш-чараларды мерчимделди? Бул суроого мен жооп берейин. Негизи Ысык Ата районунда былтыртан бери эле ковид илдетин алдын алуу боюнча штаб түзүлгөн. Ал штабты мен жетектейм. Отурумдарды план боюнча дагы же болбосо ыкчам түрүндө дагы өткөрөбүз. Ар бир чыгып келип калган суроолор боюнча. Анан алдын алуу болсо, мисалы, биздики бөлүнгөн бир нече багытта суроолор. Азыркы учурда рейдтер деп атабыз, рейдке чыгып атабыз график боюнча. Андан тышкары түшүнүк иштери жергиликтүү адамдар менен, мисалы азыр вакцинация массалык түрдө болот, ошолго карата дагы бир маалымат катары, бир инструктаждар жасап, видео кайрылуу, аудио кайрылуу кылып ошону даярдап азыр запуск кылып атабыз да. Андан тышкары айыл өкмөттөр аркылуу иш бар. Анткени мына рейдтер жүргүзүп кетет экенбиз биз райондук деңгээлде, бирок ошол жергиликтүү бийлик биздин артыбыздан, рейдтин артынан жана берген корутундуларды жоюш үчүн, акыры баягы жыйынтыкка чыгарыш үчүн алар дагы абдан биз менен чогуу иш алып барышы керек. Жоопкерчиликти колдон алышып, көзөмөлдөө негизинде. Анан негизи эле мына борборубузда жалпы борбор деп атабыз азыр практикалык. Ал жерде рентген кабинетибиз иштеп атат. Рентген кабинетинде саат мөөнөтү бар. Ал деген техника баланча саат иштеп, баланча саат токтоп туруш керек. Башында чыккан суроолор болчу, эмне үчүн азыр жабык турат депчи. Эми түшүнүк иштерин жүргүзүп атабыз. Мисалы үчүн 11-ге чейин кабыл алынат. Андан кийин рентген иштери дагы. Кандай рентген кабинет кандай иштеп атат депчи. Же болбосо негизи эле эпидситуация кандай жүрүп атат, оору жүргөндө эмне кылыш керек деген сыяктуу бүт эле түшүнүк иштери да. Анан чынын айтканда бизге информациялык портал деп койсок туура болот. Иштегенибиз азыр
көбүнчөсү эле баарыбыз билебиз, адамдар, жарандар интернет булактары аркылуу же болбосо кадимки эле WhatsApp группаларыбыз бар. Ар бир айыл өкмөттө жада калса ар бир көчөнүн WhatsApp группалары бар да. Демек биз жиберген штаб аркылуу жиберген маалыматты, сүрөттү, видео кайрылуу, аудио кайрылуулардын баарын түздөн түз ар бир үйгө, ар бир жаранга барат деп иштеп атабыз. Ишенем да. Адистерибизге өзүңүздөрдүн сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Белгилей кетсек, бизде түз эфирде телефон иштеп жаткан мезгили. Түз байланыш үчүн 0312 67 01 91 номерине чалсаңыздар болот. Ал эми 0550 440 165 номери аркылуу WhatsApp түрүндө SMS билдирүүлөрүңүздөрдү жөнөтсөңүздөр, сөзсүз түрдө биз тийиштүү дарегине жеткиребиз деп айтып кетмекчимин. Ал эми мынакей жогоруда айтып кеттиңиз вакцина жөнүндө, жалпы массалык түрдө вакцина. Деги эле ушул вакцинаны негизи жалпы биринчи дозалар келген учурларда атайын тийиштүү бөлүктөргө гана арналган. Бул ошол эле мед кызматкерлери, күч органдары, көз кызматкерлери жана баягы 60 жаштан жогорку курактагы жарандарга болчу. Ал эми массалык түрдө дегенде азыркы учурда бул эч кандай иргелбестен бардыгына бирдейби? Ага жетеби доза? Мисалы үчүн Ысык Ата районуна канча доза берилди? Кайсыл вакцина? Ысык Ата району боюнча ушу биз башында жаңы вакцина алганда Кыргызстанга келгенде биздин район пилоттук район болуп, биз спутникти дагы, Синофармды да алганбыз да, жана китайский вакцина менен российский вакцина экөөнү тең алганбыз. Экөөнү тең бардык жана көрсөтүлгөн өзүңүз айтып кеткен категориядагы адамдардын баарына сайдык, эмдедик. Анын ичинде жана кызыл зонага кире турган биздин медициналык кызматкерлер бар болчу, алардын баардыгы тең 100% алышты вакцинаны. Анан эми азыр биз бүгүнкү күндө Синофармды күтүп жатабыз, 20 000 доза алабыз деп күтүп жатабыз. А так, мисалы үчүн биздин районубуздун эли өзү 160 000ден ашык калкыбыз бар. Анын ичинен 18 жашка чейинки балдар эмделбейт деп атабыз. Боюнда бар кош бойлуу келиндерге эмделбейт деп атабыз. Ошондон тышкары болжол менен бир 100 000, 110 000 доза алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биз 20 000 доза келет деп күтүп атабыз Синофармды. Синофарм ошондо 20 000 доза болгондон кийин бул 2 жыл элат, ошондо 10 000 адамга гана жетет экен-де? Жок, 20 000 доза келет, 20 000 адамга. 20 000 адамга 2 жыл сайыла тургандай кылып, Ошондой болуп келет ата. Түшүнүктүү. Ал эми азыркы учурда атайын тиркемеде иштеп калган кезекке туруу боюнча антителаны текшерүү, иммунитетин текшерүү боюнча дагы иш-чаралар өткөрүлүүдө да сиздерде дагы? Бизде жакында ошол антителаны текшерүү боюнча проект менен, долбоор менен иштедик. Бир жуманын ичинде бизге өздөрү квота берген, баланча адамдан аласыңар деген 125 адамдан биз анализ алып жөнөттүк ИФАга. Азыркы күндө ал проект бүттү. Бир жума иштедик. Анан мисалы үчүн дал ошол вакцинаны вакцинировательдердин алдында ошол антителанын адам баласынын иммунитетинин деңгээли таасир этет да? Вакцинациялардын астында мындай деп ошол өзүнүн жолдомосу бар да. Эгерде адам баласы жакында эле ковид менен ооруп сакайган болсо, 6 айга чейин ал адамдарга биз вакцинация жүргүзбөйбүз. Андан тышкары эгерде адам өзү барып текшерип ИФА лабораторияларга барып текшерип антителасын чыгарып келген болсо, антителасы эгер нормадан ашыгыраак болсо, биз андай эле адамдарга дагы вакцинация жүргүзбөй жатабыз да. Нормадан ашыгыраак болгондо норма ал канча, кантип аныкталат? Эми ар бир лабораторияда ар кандай көрсөткүчтөр менен берип атышат. Бир лабораторияда мисалы үчүн Банецкийдики 10дон өйдө деп, 9дан өйдө деп атабыз. Ошону бирдиктен өйдө болсо, анда значит биз жазабайбыз аларга вакцинация. Анткени анда баягы натуралдык өзүндө антителасы бар экен да. Түшүнүктүү. Бирок кээ бир учурларда вакцинаны сөзсүз түрдө алгыла деген мажбурлоо жүрөбү же жүрбөйбү? Мажбурлоо эми азыркы биз айтып атпайбызбы, 3-чү толкун кетип атат деп. Ушу 3-чү толкундун башка өлкөлөрдө кетип атат. Ошол жактагы натыйжаларды, ошол жактагы исходторду көргөндөн кийин биз айтып атабыз, азыр милдеттүү түрдө вакцинацияга эмдөөнү алыш керек деп. Себеби биз бир гана эмдөө менен гана элибиздин ден соолугун сактап калабыз деп ойлойм. Түшүнүктүү. Айша айта кетсеңиз, негизи административдик жетекчи иретинде жана ошондой эле эпидемиологиялык штабтын жетекчиси иретинде Ысык Ата району боюнча рейдтерди жүргүзүлүп жатат. Баягы элдин массалык жерлерин баягы ирендетүү иретинде. Деги эле жыйынтык барбы?
жыйынтык сөзсүз түрдө бар. Такыр эле эч нерсе жасабай отургандан көрө андан көрө ушинтип график менен барып атабыз. Бирок бул жерде дагы бир фактор бар да, негизи кандай рейд болбосун, кандай текшерүү болбосун, чынында ар бир жарандын же болбосо иштеп жаткан мекемеде ошол адистин же адамдын бир түшүнүгү болбосо оорураак болуп калат экен чынындачы. Анан текшерүү келатканда сөзсүз түрдө баягы бет каптарды кийип баарын ордуна коюп, кеткенден кийин анын баары жок болуп калса, анда түшүнүк жок деген сөз. Мисалы үчүн ушул учурда өзүңүз айта кеттиңиз, ошол жергиликтүү бийлик менен, ушул эле акимдер менен, айыл өкмөт башчылары менен иштерди жүргүзүп атабыз деп. Мисалы үчүн силер барып жалпы текшерүү жүргүзүлгөндөн кийин кайра эреже бузуулар болгонун дал ушул айыл өкмөттөр өздөрү чукул арада аныктап, жыйынтыгын көргөзүп, кандайдыр тийиштүү чараларды көрүп жатышабы? Сөзсүз түрдө биз деген мындай азыр талап кылып атабыз да. Райондун деңгээлинде рейдке чыгып келсе комиссия, андан кийин биз рейдке чыккан кезде ошол жергиликтүү айыл өкмөттүн же болбосо мэриянын кызматкерлери да чогуу жүрөт биз менен. Анан кайсыл жерде кемчилик болсо ошону жоюу үчүн силер жооптуусуңар деген кагаз бар. Алар биздин артыбыздан текшерип коюшу керек. Дагы биздин штаб жума сайын отурум өткөрүп, ошол жерде отчет катары айтып беришет. Андан тышкары жанагы корутундуларга ылайык баланча штраф түшүрдүк. Ал штрафтын баары төлөндү деп да келип беришет да. Ошол төлөнгөн штрафтар мисалы үчүн бул ошол Ысык Ата районунун бюджетине киреби? Жок, бул деген биздин санитардык көзөмөлдөө борборлору аркылуу квитанцияны ошол жерге алып барып да көргөзүшөт. Негизи штрафтарды ошол кишилер тейлейт да, ошол мекеме тейлейт негизи. Негизи Ысык Ата району бул Борбор калаага жакын болгондугуна байланыштуу, элдин басымдуулугу дагы көп, жана ошондой эле көңүл ачуучу жерлер да көп, ошол эле кафе, ресторандар, ошол эле азыркы мынакей ысыптап аткан учурда бассейндер дагы бар. Шарттар кандай болот? Жана айрым учурларда ошол кайсыл бир мекеме жабылды, эрежеге баш ийбей койду деген учурлар катталдыбы? Жок, андай деле жок. Чынында азыр эми кандай талап болуп атат? Жанагындай эле сан нормаларды кармап, аралыкты сактоо, дезинфекция өткөрүү, жанагындай барьерлерди коюу, анын баары бар чынында. Анын баарын коюп коюш, андай деле андай чоң иштеп турган бир борборлорго эч кандай деле баягы көйгөй жаратпайт деп ойлойм да. Ишин басымдуулугу да саналуу, Ооба. Анан бирок бул жерде штабта бир нече жолу дагы суроо болду. Эмне үчүн биз чектөөлөрдү киргизип койбойбуз? Анткени өйдө жактын тапшырмалары боюнча эгерде керек болсо чектөөлөрдү жергиликтүү штабтын чечими менен жасай берсе болот. Мисалы үчүн кафе, ресторан жабып. Бирок андай деле жасап көрдүк. Азыр эмес, бирок өткөн айларда биз ушу өзүңүз айткандай борборго жакын турабыз, трассада турабыз. Эгерде биз чектөө киргизип кафе, ресторандардын ишин токтотуп койсок, ал негизи эле тойлорду токтотпойт. Анткени каалаган киши тойду ала Медин районуна барат, Бишкектен деле, Токмоктон деле өткөрүп алат. Демек анын натыйжасы жок. Андан тышкары эмнеге башка республикалык же болбосо областтык штабтын чечими жок болсо, өзүңөр андай чечимге келип атасыңар деген наразычылык болот. Сөзсүз түрдө ал чоң мекемелерде адамдар иштейт, алардын экономика суроолору да болот, баягы финансы каражат боюнча. Ошондуктан азыр чын эле чектөөлөрдү киргизген жокпуз. Сан нормаларды рейдтен карап турабыз. Эми анын баары андай деле жаба турган бир жаман акыбалдар болгон жок азыркы учурда. Баягы тилекке каршы жалпы республикалык көрсөткүч боюнча ковид илдетинен жабыркагандар абдан жогору болот, жана жалпы Чүй облусу кызыл зонага киргендигине байланыштуу атайын экстремдик түрдө ачылбадыбы, чектөөлөр жана ошондой эле протоколдор атайын түзүлдү ушул жакын арада эле. Анан ошонун негизинде көптөгөн ишканалар улгайган ишкерлерди дистанциялык онлайн түрүндө иштетүүгө кетирилди. Ошол эле иретте, мисалы үчүн штабтан же болбосо администрация тарабынан сиздерде да ошол иш-чаралар катталдыбы? Мисалы үчүн возрасты келип калган, курагы келип калган жарандарды аралыкта иштетүү боюнча. Ооба, аны мына өткөн жумада эле штабтын чечими менен протоколдук буйрук катары түшүрдүк ар бир мекемеге, муниципалдык жана мамлекеттик мекемелерге. Эгерде жанагындай 50-60 өйдө болуп калган адамдар болсо,
дистанттык иш жасай бергенге уруксат берип атабыз жана адамдардын ар бир мекемеге келүүсү боюнча дагы чектөө жүргүзүп атабыз. Эми жарандар келип, эгерде акимиятка мисалы бир суроолору болсо, чектөөбүз кандай? Алар деген өйдө бизге кирип барышпайт, керектүү адис ылдый түшүп, кайта суроолорду жазып байланышта болот да. Ошондой чектөөлөр киргиздик. Мурунку биздин көрсөтүүлөрүбүздө атайын ушул чүй башкармалыгынан дагы келип айтып кетишти эле, сунуштап 60 жаш, 55 жаштагы курактагы жогорку жарандарда үйдөн чыкпаңыздар депчи, абдан баягы сунуш иретинде киргизилди эле. Ысык Ата районунда бул сунуштар ишке ашырылып атабы? Негизи эле дал ушул жарандарды такыр эле үйүнөн чыгарбай койгонго мүмкүнбү? Администрация тарабынан кандайдыр бир ушундай мүмкүнчүлүк түзө алабы, шарт түзө алабы ушундай жарандарга? Ошол эле мисалы үчүн тамак ашын балким онлайн түрүндө жеткирип берүү, курьерлерди иштетүү боюнча. Эми жалпысынан айтканда район боюнча жана жалгыз бой адам, жалгыз жашаган андай кишилерибиз бар, 74 киши соц кызматкери аркылуу аларга жардам берилип турат. Ал кишилерди сөзсүз түрдө биз карай алабыз, жоопкерчилик деле бар, жардам беребиз. Бирок жалпысынан район боюнча айтканда 150 000 кишиден ашуун кишиге тыюу салып деле аларды көзөмөлгө алабыз. Бар 60-тагы курактагылар эмес, Ысык Ата районунун жалпысынан алганда жаш курактары тескерисинче орто муундагылар болсо керек көпчүлүгүчү. Ошондо деле эсептеп келгенде балдарыбыз мисалы үчүн мектепте окуган балдарыбыз саны 31 000 деп коелу. Ага жакын эле мектепке чейинки балдар, аялдардын саны 50 000. Ошондой да. Эми баары бир карыларды айта кетсек деле алар деле 10-20 000 деп коюлду. Баары бир көп сан болот. Анын үстүнө бул эми биз Кыргызстанда негизи эркиндикке көнгөн жарандарбыз, эч кимди биз тыюу салып үйдө отур деп буйрук бере албайбыз. Түшүнүктүү. Роза Мукаевна, айтсаңыз, мынакей жогоруда белгилей кетпедикпи, ушул антитела текшерүү боюнча атайын тестирлөө болду депчи? Бекер, бекер тестирлөө болду. Ошол жерде дагы ар бир жарандын ушул сценарий менен байланышы канчалык деңгээлде экендигин дагы аныктоого мүмкүн болду. Себеби анын баары онлайн түрүндө жүргүзүлдү да. Ошондо бая дарыгер иретинде, жетекчи иретинде айта кетсеңиз, жарандарыбыз онлайн түрүндө иштегенге азыркы учурда мүмкүн бекен? Мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Биз аябай таң калдык. Түшүнүктөрү бар экен. Биз аябай таң калдык. Биринчи күнү башташ керек болчу. Биринчи күнү уже биздин жанагы бизге берген 125 квота уже биринчи эле күнү 5-нчи күнгө чейин запись кылып коюшту да, уже жазылып алышкан. Андан кийин биз ортодо келген башка кызыктар болгон жарандарды киргизе албай жаттык да. Себеби алар башталган эле күнү запись кылып койгон үчүнчү. Мисалы үчүн көп учурларда ушундай мезгилдер өзгөчө азыркы ушул эпидемиологиялык абалда башка ооруларга деле мисалы үчүн көрүнүш керек болсо доктурга, доктур менен консультация алыш керек болсо, же болбосо өзүнүн эле ушул абалы жөнүндө тийиштүү бир маалымат алуу үчүн деле ушул онлайн түрүндө иштөө кандай жүрүп жатат жалпы Ысык Ата району боюнча дарыгерлер менен кызматташуу? Азыр сиз айтып кеттиңиз го, жаңы эле жанагы республикалык штабтын приказы жанагы 60 жаштан жогору жарандарды үйгө жана удаленкага жибериш жөнүндө. Биздин медициналык кызматкерлерде муну иштетиш бизге оор болуп калды. Себеби дегенде бизде иштеп аткан медициналык кызматкерлер, дарыгерлердин көпчүлүгү 60 жаш эмес, 70 жаштан үйдөгү кызматкерлерибиз бар. Ошол эле дарыгер бир айылда жалгыз иштеп аткан дарыгер эжекелерибиз бар, 75-ке чыккан. Биз аларды удаленкага кетире алган жокпуз, үйүңүздөн иште деп айта албай жатабыз. Себеби дегенде эгер ал эжекебиз үйүндө отуруп калса, биздин ошол айылдагы 7000 калк дарыгерсиз калат. Ошон үчүн биз азыр болсо айтып атабыз, кимдин эгерде эмгек эргүүсү туш келип калган болсо, ошол кездерде 60 жаш, 65 жаштан үйдөгүлөрдү кетиргенге аракет кылып атабыз, калгандарыбыз менен абалдан чыгалы деп. Анан эми былтыркы пандемиядан бери бүгүнкү күнгө чейин биз жана электрондук запись деп дарыгерлерге келе жатканда. Анан кийин бирок ошол болбой жатат да. Себеби дегенде биздики баягы айыл жердегилер көп да, айылдан келишет. Айылдан келгендер запись кыла албай, дарыгерлерге келип эле приемга келип калып атышат. Ошон үчүн электрондук запись иштейт. Бирок ошо айыл жердеги айылдын тургундары, себеби бизде баардыгы тең борборлоштурулган да. Мисалы үчүн ошол бейтап келаткан болсо, ал невропатологко көрүнүш керек, же болбосо лор врачка көрүнүш керек, же болбосо гинекологко көрүнө турган болсо, сөзсүз түрдө бизге шаарга
борборуна келиш керек да. Багыттоо жибериш керек. Ошон үчүн алар ошо запись кылбай эле түз эле келип алышкандар, келип алган күндөр болот да. Ошон үчүн бизде кичине Ушул жагынан аксап атабыз. Аксап атабыз, анан кийин жанагы ковид менен састмолоп калгандар дагы келип калып атат бир моментте. И жана өзүңөр айткан берки основной башка оорулар менен ооругандар дагы келип аралашып калып атат да, анан таптакыр токтотуп кое албай жатабыз. Түшүнүктүү. Бизге 077 саны менен аяктаган абонентибиз жазган экен. Кош бойлуу адамдарга бул азыркы илдеттин таасири канчалык деңгээлде болушу мүмкүн дейт? Кош бойлуу аялдарыбыз бар. Алардын арасында дагы кезигип атат. Бүгүнкү күндө биз ушул кош бойлуу аялдар ковидке чалынып калган келин-кезектердин баардыгын тең биз токмокто атайын инфекциялык оорулар бөлүмү ачылган, ошол жака жөнөтүп атабыз да. Аларда деле ушу ковидтегидей болгондой температура болот. Температурасы көтөрүлүп, жөтөлү, тамак оорусу, алы кетип, ушул сыяктуу эле баягы Бул плодко таасир этпейби? Эми ар кандай. Мисалы үчүн кээ бирөөнүкү 8-9 айындагылардыкы мына уже төрөйт, алардыкы буюрса жакшы эле төрөйт, анан эми башында бир 4 ай 5 айга чейинкилери кичине. Анан биринчиден, экинчиден эгерде оору катуу формада болсо, мындай тяжелый формада болсо, анда таасир этет. Бессимптомный формаларда болуп калып атпайбы? Ошон үчүн Ысык Ата району боюнча азыр кайсы штамм көбүрөөк катталып атат? Негизи жалпы республика боюнча азыр ушул бир нече 4 штамм. 4 штамм деп айтылып атат, бирок ошо биз бетаптардын анализин алып жөнөткөндө, ПЦРге жибергенде бизге келбейт ошонун результаты. Бул индийский штамм, бул дельта штамм, бул биз көнгөн COVID-19 деп келбейт да. Ошон үчүн биз кайсы штамм жүрүп атканын айта албайт экенмин. Мисалы үчүн бул дарыгерлер үчүн кичине коркунуч жаратса керек, анткени алдын ала анын баягы симптомдору да белгисиз болуп калат да. Анткени ар бир штаммдын жаңы симптомдору мутируется. Ошол аралаш болуп калып атат да. Мисалы үчүн азыр бардык жерде келип айтып атат, индийский штамм деп атпайсызбы? Анда көпчүлүгү ичи ооруп, жана ич өткөн убакыттар болот деп. Андай случайлар да бар. Бирок текшере келсек, жанагы айткан ПЦР отрицательный болуп калып атат. Мынакей себеби ушул неден болушу мүмкүн? Эмне ал кандай болуп дараланат? Бул жөн эле ысыктан эле күн өтүп кеткен болуп атабы? Эгерде ПЦР отрицательный болсо, анда биз кадимки эле кишечный инфекция катары дарылай беребиз. Сөзсүз бизге келгендердин баардыгын тең признактары келип аткандарды эмеге жиберебиз да, ПЦРге жиберебиз. Анан ПЦРине карата андан кийинки дарылообуз ошого жараша болот да. Баягы жогоруда белгилеп кеттиңиздер, чын эле Ысык Ата району боюнча эпидемиологик абал азыр туруктуу депчи. Дегени менен баягы алдын алуу, бул коркунучтан алдын алуу иш-чаралары сөзсүз жүргүзүлүшү керек эмеспи? Ошол иретинде, мисалы үчүн учурда Ысык Ата району мынакей Бишкек шаарына да жакын деп калдык. Ички миграция да күч болгондугуна байланыштуу Ысык Ата районунун тургуну эмес жаран кайсыл бир учурда сиздерге кайрыла турган болсо, ал эмне кылат? Ага болгон баягы кызматташуу же болбосо аны кабыл алуу кандай жүрөт? Биз азыр көбүндө башка район, сен бул областтан келдиң, сен бул райондон келдиң деген бизде жок. Бизге бейтаптардын баары бирдей. Эгерде бизге кайрылган бейтап болсо, кыргыз жараны болуш керек. Кыргыз жараны, орус жараны, башка жарандык болсо деле баарын биз кабыл ала беребиз. Бир гана эгерде абалы оорураак болсо, биз ал ооруну сөзсүз жанагы рентгенге тартып же болбосо аракет кылабыз, жана ПЦР анализин алганга. Эгерде состояниясы оорураак болуп баратса, биз аларды деле жазабай жаткызганга аракет кылабыз да, стационарный лечение. Бүгүнкү күндө жана мен айтып кеткен 105 орундуу инфекциялык бөлүмүбүз азыр Аламединский район менен биздин өзүбүздүн Ысык Ата районунан келген бейтаптарды кабыл алып атабыз. Андан тышкары биздин ошо жаткан оорулардын арасында башка областтардан келгендер деле бар. Мисалы үчүн бул жака мейманга келип ооруп калгандар бар. Биз биздин жаран эмесиң деп албай кое албайбыз. Бизге кайрылган бейтаптардын баардыгын аракет кылабыз жаткызып дарылаганга. Эми жалпы шарттар боюнча айта кетели, дары дармек сиздер ошол эле дем алуучу каражаттар Бүгүнкү күндө биз баягы ай сайын жана милдеттүү медициналык фонд деп коебуз го, ФОМСка жума сайын отчет берип турабыз. Биздин бүгүнкү күндө дары-дармектерибиз, анан жеке коргонуучу каражаттарыбыз 3 айлык запасыбыз бар. 3 айлык запас бар,
3 айга чейин бул элде токтоп калса экен деп баарыбыз эле Кудайдан тилеп тура алайым. Ал эми жалпы мед кызматкерлердин абалы кандай? Негизи эле азыркы учурда сөзсүз түрдө ооруну так аныкташ үчүн эң негизги дарыгер бул пульмонолог болуп эсептелинет, Пульмонологдор барбы? Райондо элеби же ар бир айыл өкмөттөрүндө дагы ФАПтарда атайын дарыгерлердин жетиштүүлүгү боюнча? боюнча? Иштеп аткан үй бүлөлүк дарыгерлер ошол эле жана кызыл зонада иштеп аткан дарыгерлерибиздин баары окуудан өтүшкөн. Мына былтыр 1,5 жылдан ашып баратат. Андан бери аралыктан окутуп, келип окутуп бизге ошол эле айтып аткан пульмонолог дарыгерлерибиз келип биздин баардык специалисттерди окутуп кетишкен. Баардыгынын колунда жана 5-протокол деп атпайбыз, протоколдун 5-чи, клинический протоколдун 5-чи версиясы баарынын колунда бар. Баары мен ойлойм бүгүнкү күндө баардыгы тең уже кандай кылып дарылаш керек жагынан опыттары жакшы эле. Биздин дарыгерлердин Квалификациялары жогоруланды, даражалары. Мисалы үчүн районубузда 18 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар деп айтабыз. Ушул 18 дарыгерлер үй бүлөлүк тобунда иштеп аткан дарыгерлердин баары, медайымдардын баары тең окуудан өтүшкөн. Баардыгынын колунда бүгүнкү күндө клинический протокол бар, ошол негизинде дарылап. Бул суроону сөзсүз түрдө биз такай берип жүрөбүз. Ошол эле учурда мисалы үчүн жалаң эле ковид менен дарылоо албетте сөзсүз түрдө азыркы учурда бул пандемия болуп жаткандыгына байланыштуу басым бул жерде болот. Бирок аны менен эле катар атайын сезондук жайкы оорулар дагы болот эмеспи? Ага тийиштүү мед кызматкерлери барбы? Бар, мисалы жана дарылоо ыкмалары кандай жүрөт? Мисалы 105 орундук ошол эле кызыл зона. Ал жерге жанагы биз айтып кетпедикпи, өпкөнү сезгенүүсү менен жана ковид положительный болгон бейтаптар жатат. Башкалары болсо, мисалы үчүн жана айтып кеттим го, 200дөн ашык бейтап ошол эле ковид положительныйлар үйлөрүндө дарыланып атышат. Алардын абалы кичине жеңилирээк. Бессимптомдуу формалары бар. Алар үйүндө дарыланып атышат. Андан тышкары беркибай өнөкөт оору менен ооруган бейтаптарыбыз болсо, 105 орундан тышкары дагы 50-70 койкабыз бар, ошол жака жатып дарыланышат. Жүрөк ооругандар, ашказан өтө ооругандар, аларга дарылаган өзүнүн тиги Ивановка айылында филиал бар, ошол филиалда дарыланышат. Төрөт бөлүмү да бар. Төрөт бөлүмүбүз иштеп атат штаттык режимде. Андан тышкары жана 105 койка. Түшүнүктүү. Анан дагы сөзсүз түрдө СТВ телеканалынын атынан биз ошол сизди жана жалпы сиздин кесиптештериңизди өтүп кеткен ушул мед кызматкерлеринин күнү менен куттуктап кетели. Ошого сымал Айша айым айта кетсеңиз, администрация тарабынан кандай мед кызматкерлерин сыйлоо өттү? Жана ошондой эле баягы убада берилген каражаттары, материалдык колдоолор көргөзүлдүбү? Бул суроого мындай деп жооп берет элем. Чынында майрам болуп өттү, бирок биз деген Розумка айны менен кеңешип, азыркы учурда бир майрамды эле өткөрө албай атабыз, элди эле чогулта албай атабыз. Антелик десек деле, чакан бир иш-чара кылалык десек, чынында азыркы мед кызматкерлерибиз кызыл зонада иштеп атат. Биз деген 2 районду азыр камтып атабыз, тейлеп атабыз. Ошондуктан ушул кызыл зонада иштеп аткан адамдар 68, туурабы? 68 адам кызыл зонага кирип кетти. Ошондуктан кагаз түрүндө, кагаз иретинде эле жасалып азыр даяр турат. Акыбалы соң болуп кеткен кезде биз даярбыз, бир салтанаттуу иш-чара кылып майрам менен куттуктап койгонго. Андан тышкары бизде Сыхата районунда Сыхата курортубуз менен белгилүү. Медайымдар күнүн дагы 8 адамга жолдомо бергенбиз. Азыркы учурда да мына докторлорубузга деп 10 жолдомо берген атабыз. Анын баары пландаштырылган, ишке ашырып жатат. Мед кызматкерлерди колдоо, ал эми мамлекет тарабынан кызыл зонада иштеген мед кызматкерлерге белгиленген пулду алдыңыздарбы? Ошол кызыл зонада иштегендердин баардыгына берилген жок. Биз ушу 200дөн ашык документ тапшырган элек, анын арасынан кээ бирөөнүкү туура келбей калды. Жанагы саламаттык сактоо министрлиги чыгарган положенияларга туура келбей калды. Анан жарымынан көбү алды. Жанар айым, мен вакцинация боюнча, эмдөө боюнча бир жарыя сыяктуу. Сөзсүз түрдө мына кайрылуу жасап кетсеңиз болот. Бизге бөлүнгөн убакытта ошо соңуна келип бара жатат. Андыктан сөзсүз түрдө кайрылууну ушул вакцина жөнүндө айта кетсеңиз болот. Урматтуу биздин Сыхата районунун тургундары, биздин жашоочуларыбыз, сиздерге кайрылып кетмекчимин. Анткени мына марттан бери биз эмдөө жасап атабыз пилоттук түрдө. Биринчи 1600 доза Синофарм Кытайдан келген
вакцинаны алып келинип элге таратылган болчу, Борборго алып келинип элге жасалган болчу. Андан кийин 1000 доза спутник V алып келген. Анын баары ошол алып келгенден кийин бир аз убакыттан кийин эле жок болгон. Ошо ойдон бир ай болуп калды, бир ай азыр вакцина жок отурганбыз. Демек биздин райондо тургундар келип алып атат, аны туура түшүнүк бар. Азыр болсо мына массалык түрдө акысыз кайта эле 20 000 доза келсе, азыркы учурда Синофарм. Анан эми бизде 2600 киши алгандан кийин жалпысынан талдоо жүргүздүк да. Чынында эле Синофарм алган адамдар эч кандай побочный эффект деп коебуз, андай болгон жок. Баары жакшы. Алардын ичинен ооруп калган адам болсо деле, ал деген бир нече эле адам жеңил формада болуп атат. Ошол. Андан кийин биз азыр 5 чоң ГСВлерде ошол жерде алынат жана кантта. Эгерде андан тышкары болуп кетсе, мобилдик бригадалар түзүп, ар бир айыл өкмөткө жибере турган болуп атабыз. Мисалы үчүн айыл өкмөттүн жардамы менен 200-300 киши топтоп берсе, дароо ошол жака мобилдик бригада барып туруп вакцинаны эмдеп берет. Анткени бул деле туура иш деп ойлойм, анткени бизде тоолуу райондордо мисалы үчүн келгени эле 1,5 саат да, анан транспорт маселеси бар, үйдө ар кандай маселе болот. Андан көрө дагы көчөгө көп чыкпагыла да өзүбүз кайрайтып табабыз. Бригада саат менен график түзүп койсок, аяктан да 300 киши 1 саатта чогултпай баягы убакыт менен ретмен жасайт. Негизгиси алдын ала өзүнүн каалоосун жана билдирүүсүн жөнөтүшү керек. Байланыш телефондорун айтып койсоңуз, кайсыл номерлер аркылуу, ким аркылуу, кантип алар өздөрүнүн каалоосун билдирүүсүн жөнөтүш керек? 521-38 деген номерлерге толук маалымат. 521-41 ошо 2 номерге маалымат алсак болот. Негизи эле жоопкерчилик өзүбүздө, ден соолукта азыркы учурда өзүбүздүн колубузда болуп атат. Вакцина алалы, оорубайлы. Сөзсүз түрдө. Негизи эле бардык адамдын, бардык дүйнө жүзүндөгү жарандардын эң негизгиси байлыгы бул ден соолугу экендигин 2 жыл мынакей абдан эле тастыктап койду. Андыктан дал ушул кенчибизде байлыгыбызды сактайлы, өзүбүзгө өзүбүз жоопкерчиликтүү болсок, ден соолугубуз чың болот. Жана ошондой эле сөзсүз түрдө бизге кеңеш берген, багыттаган дарыгерлерибиздин сөзүн туура кабыл алалы жана алардын ошол кылган көзөмөлүнүн негизинде сакайып кеткенге өзүбүз дагы аракет жасайлы, дарыгерлерге ошону менен жардам берели демекчибиз. Ал эми мынакей чынында эле бардык эле каармандар, баатырлар алар плащ кийишет экен дейт. Ал эми биздин дарыгерлер плащсыз эле баатыр экен деген тастыкташты ушул акыркы 2 жылда. Андыктан жалпы кыргызстандык дарыгерлерди чын жүрөктөн дал ушул өтүп кеткен мед кызматкерлер күнү менен СТВ телеканалынын жалпы жамааты куттуктап кетет. Анын катарында бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы Ысык Ата райондук жалпы дарыгердик практика борборунун жетекчиси Роза Мукаеваны дагы рахмат сизге, ишиңиздерге ийгилик, сиздерге дагы ден соолук каалмакчыбыз. Жана ошондой эле бардыгына көзөмөл жүргүзүп, чынында эле калктын ден соолугуна кам көрүп, бул илдет менен күрөшүүгө өз камын, өз ден соолугун баягы тоокерликке чалып иштеп жаткан ар бир адиске да ыраазычылык билдире кетмекчибиз. Алардын арасында албетте Айша Орозбекова айымыбыз да бар. Сизге да ден соолук каалап кетмекчибиз. Чын ден соолук, анан ар дайым эле элибиздин сактыгы үчүн, элибиздин ынтымагы үчүн, элибиздин ушул жакшы күндөрү үчүн эмгек кылып жүрө берели. Дагы бир жолу келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз деп, бүгүнкү биздин маанилүү маек көрсөтүүсү соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар, оорубаңыздар. Өзүңүздүн жана жакын адамдарыңыздын ден соолугуна кам көрүш үчүн санитардык нормаларды туура сактаңыздар, дагы бет кап тагынганды унутпаңыздар. Өзүңүзгө өзүңүз жоопкерчиликтүү болууну үйрөнүңүздөр деп кетмекчибиз. Ал эми СТВ телеканалы алдыга карай өз ишин уланта бермекчи.